Азыр биз тегиздик жанагы тегиздикте жатпаган жантык сызыктар жөнүндө бир мисал чыгарып көрөлү. Мисалда мындай дейт: альфа тегиздигинде жатпаган d чекитинен эки жантык сызык жүргүзүлүптүр. A жантыгы жана dc жантыктар. Бул жантыктардын биринин проекциясы 12-ге барабар, экинчинин проекциясы 40-га барабар. Жантыктардын бири экинчисинен 26 сантиметрге узун болсо, ушул жантык сызыктардын узундуктарын тапкыла дейт. Болуптур. Анда бизге AD жантык сызыгынын узундугун табыш керек экен, дагы DC жантык сызыгынын узундугун табыш керек экен. Бул эки жантык сызыктар үч бурчтук менен байланышып турат. Биринчиси үч бурчтук A, D, B. Үч бурчтук экен. Экинчиси болсо үч бурчтук B, D, C үч бурчтугу экен. Анда биринчи үч бурчтуктан BD'ни тапканда BD бул дагы эле булар тик бурчтуу үч бурчтуктар. Өзүңөр билесиңер, проекция табыш үчүн мына эки жантык сызыктын чокусунан перпендикуляр түшүрөбүз, дагы жантыктын учунан перпендикулярдын учуна чейинки аралык проекция деп аталат. Демек, бул жантыктын учунан да перпендикуляр түшүрдүк да, перпендикулярдын учунан жантыктын учуна чейинки аралык бул проекциялары деп аталат. Ошондуктан AB биринчи проекция болот, BC экинчи проекция болот. Анда ADB тик бурчтуу үч бурчтугундагы DB катеттин кызматын аткарып калат. Анда Пифагордун теоремасы боюнча катеттин квадраты гипотенузанын квадратынан AD'нын квадратынан белгилүү катет AB'нын катетин алып салганга барабар. Экинчи үч бурчтуктан деле BD ал деле катет болуп турат. Демек, катеттин квадраты барабар гипотенузабыз DC болуп турат. DC'нин квадратынан алып таштайт экенбиз экинчи катет BC'нин катетин, BC'нин квадратын. Ошентип бул биринчи барабардык, бул экинчи барабардык. Эки барабардыктын сол жактары барабар болуп турат. Анда оң жактары да барабар болот. Анда AD'нин квадраты минус AB'нын квадраты барабар болот экен. Экинчи барабардыктын оң жагына анда DC'нин квадраты минус BC'нин квадратына. Кайра кайталайм. Сол жактары барабар болсо, анда оң жактары да барабар болот. Оң жактарын барабарладык. Ордуна коелук. AD биз издеп аткан жантык сызык. AD'нын өзүн жазалык анда. Анын узундугун белгисиз, ошону издеп жатабыз. Минус AB дейт. AB 12-ге барабар. Анын квадраты 144-кө барабар. Барабар DC. DC'нин ордуна мына могу жерде жазылып турат. DC'нин ордуна ошону койсок болот экен. AD плюс 26 дейт. AD плюс 26-нын квадраты. Минус BC. Так, BC'быз 40 болуп турат бу жерде мынакей. Анын квадраты 1600 болот. Ошентип AD'нын квадраты минус 144 барабар мында сумманы квадратка көтөрөбүз, дагы бул AD'нын квадраты плюс биринчини экинчиге көбөйтүп дагы эки эселейбиз. Анда бул 52 AD болот. Плюс 26-нын квадраты ал 676 болот. Минус 1600. Эми белгилүүлөрдүн баарын бир жака, белгисиздерди бир жака чыгаралык. Анда мындай болуп калат. Минус 144-тү өзүнүн ордуна таштайлы. Минус 144. Боякта турган 676 менен 1600'дү экөөнү бир топтосок, анда жерде 924 болот. Минус 924. Барабардыктын сол жагын алып өтсөк, плюс 924 болот. Барабар 52 AD. Мына жерде 52 AD турат. Анан плюс AD квадрат турат. Анан барабардыктын
оң жағында, сол жағында ады болып тұрады, ал минус ады квадрат болып қалады. Ошентип плюс ады квадрат менен минус ады квадрат жоюшуп кетет дагы. Анда адыны табуу гана калып калды. 924-төн 144-тү алып таштасак, анда 780 кылат бул жерде. 780 кылат. Барабар 52 ады. Ошентип ады табылды бул жерден. Ады барабар 780-ди 52-ге бөлөбүз. Ады барабар 15 болот экен. Кайра кайталайын. 780-ди бөлөбүз 780-ди 52-ге. Ошондо ады 15 болуп табылды. Бул жерден адыны сурап аткан, биз таптык адыны. Эми ДЦны табуу гана калды. ДЦны биз мына эки жерден жазып койгонбуз. ДЦны үйдө карай стрелка жиберип коюн, ордуна гана коюу калып калды. ДЦ барабар ады дейт. Адыбыз 15 болуп табылды. Кошулган 26. Ошентип ДЦ барабар 41-ге болуп табылды. Бул биринчи учур болчу. Эми жантык сызыкты биз мындай кылып жүргүздүк. Азыр биринчи учурда эки жакка кеткен кылып жүргүздүк. Мына бирөө бирөккө, бирөө бияка. Экинчи учурда жантык сызык экөө тең бир жакта жатып калышы мүмкүн болчу. Экинчи учур. Анда мындай учурда деле табыш анча кымбат эмес. Мына жерде чокуда биздики А бар болчу, себеби АЦ бул жердеги азыр эмнеси чокудагы тамгабыз А болчу. Анда дагы эле баягы эле 2-3 бурчтукту кароого туура келип калат экен. 3 бурчтук С А О 3 бурчтугун ушундан дагы эле А Ону Пифагордун теоремасы өзүңөр көрүп турасыңар. Ар бир эсепте Пифагордун теоремасы пайдаланылат. Ошондуктан эң негизги теорема болот. А Онун квадраты барабар, жок анда өзүнө эле табалык. А Онун өзү барабар А S'нын квадратынан алып таштайбыз С Онун квадратын. Так, жарайт. Экинчи 3 бурчтукту карап көрөлү. 3 бурчтук Б А О 3 бурчтугунан кайра эле ошол А Ону карап көрөлү. А Ону карап көрсөк, бул дагы эле А О гипотенуза болуп калды. Кайра эле Пифагордун теоремасы. Анда гипотенузабыз А Б квадрат, андан катет Б Онун квадратын алып салганга барабар экен. Ошентип бул биринчи барабардык, бул экинчи барабардык. Экинчи барабардыктан, бул эки барабардыктын сол жактары барабар болуп турат, анда оң жактары барабар. Биз геометрияда дайыма кесиндилер менен иштеп атабыз. Кесиндилердин узундуктары оң сан болот. Демек, бул жерден тамыр белгиси жок, жазып алсак да болот экен. Анда АЦ квадрат минус С Онун квадраты барабар А Б'нын квадраты минус Б Онун квадраты. Ошентип АЦнын ордуна мына могу жерде жазылып турат. АЦнын ордуна АБ дейт. АБ. Же болбосо бул жерде БА деп коюптур. АБ десек деле болот. Себеби экөө бир эле кесинди. Плюс 26-нын квадраты минус СО дейт. СО мына бул жерде 40 болуп турат. Анын квадраты 40-тыкы 1600 болот экен. Барабар АБ дейт. АБ узундугу белгисиз өзүн жазалы. Минус ОБ. ОБ'быз 12 болуп турат. Ал 144-кө барабар болот. Ошентип квадратка көтөрсөк, анда А Б'нын квадраты плюс 26-ны АБ'га көбөйтүп, дагы 2-ге көбөйтөбүз. 52. Бул формула бор болчу. Эсиңерде бар болсо керек. Плюс 26-нын квадраты. 26-нын квадраты азыр эле пайдаланганбыз 676 болгон. Минус 1600 барабар А Б квадрат минус 144. Себеби бул эсептен жогоркудагыдай эле чыгат бул биринчи учурда эле ошондой болсо дагы, демек жантык сызыктардын жайгашышы эч кандай роль ойнобойт дегенди гана көрсөтөлү деп атабыз. А Б'нын квадраты плюс 52 А Б
могу жердеги А-Б'ны барабардыктын оң жагынан сол жакка алып өтсөк минус болуп калат. А-Б'нын квадраты барабар сол оң жактын өзүндө минус 144 турат, өзүн жазалы. Бул жерден 1600 минус белгиси менен 676 плюс белгиси менен турат. Бул жерде 924 болот минус белгиси менен. Буяка 924 плюс белгиси менен өтөт. Ошентип плюс А-Б квадрат менен минус А-Б квадрат жоюшуп кетет. 52 А-Б барабар 924-төн 144 алсак 780 калат. 780. Ал эми А-Б болсо, А-Б'ны табыш үчүн бирдеги учурдун так эле өзүндөй чыгып атат. Көрүп атасыңар, 180-ди 52-ге бөлөбүз. Ошентип А-Б жантык сызыгынын узундугу 180-ди 52-ге бөлсөк 15 чыгат. 15 болду. Анда бизде могу жерде 3-чү барабардык деп берилишинде жазылган АЦ жантык сызыгынын узундугун тапсак, Б кесиндисинин узундугуна дейт. Азыр эле 15 деп таптык. Плюс 26-ны кошот экенбиз. Могу жерде кошулган 26 деп турат. Анда барабар 41 болду. Мынакей биринчи учурда кандай болсо азыр деле ошондой чыкты. Демек мында мындай жыйынтык. Жантыктардын жайгашышы эч кандай мааниге ээ болбойт экен.